Өкмөткө да рахмат. Кошуналар Абдумамбет Болпонбаев менен Калбек Керимов мекендешкен Нарын районундагы Сары Ой айылынын жаңы конушунда 50 түтүн эл бар. Алар 30 жылдан бери күндөлүк керектөөлөрүнө арык жана сай сууларын колдонуп келишет. Мунун кесепетинен аргандай жугуштуу илдеттер күч алып, 2 күндүн биринде ооруканага жөнөмөй. Андыктан аймактарына таза суу түтүктөрү тартыла баштаганы кубанычтары коюндарына батпайт. Буюрса машинасын орнотса, анан элге суу бере баштайт айылга. Үйгө киргиз керек энди, үйгө киргизген күч барбы? Мүмкүнчүлүк бар эми, суу чыкса эле үйгө аракет кылып атабыз киргизе эл деп. Эл катары үйдөн суу алып, гранттен идиш суу баракабайына коябыз деп атабыз. Сарыойлуктарды таза суу сарсанасынан арылткан бул аракеттерге Теңиртөө өнүктүрүү фондунан 1 миллион 390 миң сом чегерилип, ал түтүктөрдү сатып алууга жана 600 метр аралыкты казууга жумшалды. Ошондой эле демөөрчүнүн чөнтөгүнөн чыгарган 500 миң сому да чоң керекке жарады. Өз кезегинде ичүүчү суу көздөрүнөн учкан эл да жөн туруп калбай, ар кандай жардамдарын аянышпады. Жабыла көтөргөн жүк жеңил эмеспи? Учурда жалпы жумуштардын 90% аяктады. Ошол эми таза суу келсе элдин ден соолугуна, ушу элдин жашоосуна жакшылык. Ичкенибизге жакшы болот таза суу. Эми Куланак каналынын суусун ичип, ушу 30 жыл чөкөлдүк. Эми мындан эмнелер акпайт. Анан эми машинеси барлар ылдый жактан ташып калды анда сонда. Эгер иш ыргага ушунан жазбаса, жакынкы 1-2 айда жаңы конуштун жашоочулардын үйлөрүнө таза суу киргизилип, турмуш тирчиликтери шаардыктардан эч айырмасы болбой калат. Резервуарын курабыз деп атат. Айылдан скважинасын кастырыш керек экен да. Өзүнчө бияка бир насоч менен шуну айлагангачы. Айылдыкы өзүнчө ошо айылдыкына кошуп көргөн, баягы сууну бул суу чыкты да. Эми көмүү жумуштары бар. Шлангыларды көмдүрүп. Ошондо да бир канчадай акча керек болуп жатат. 500 миңдей керек болуш керек да. Ал эми бүтүндөй Нарын облусу боюнча алдыдагы 2 жылда 43 айылдын ичүүчү таза сууга муктаждарын канааттандыруу милдети бар. Бул жумуштарга бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы караган 30 миллион доллар пайдаланат. Мында ири каржылык колдоолордун биринчи этабында 28 калктуу пункттун көккөйгө көк таштай тийип келген орчундук көйгөйлөрү толугу менен чечилери күтүлүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкөдеми, Нарын району.